Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев Каракол-Эңилчек унаа жолунун курулушунун жүрүшүн текшерди. Атайын өкүл курулуштун жүрүшүн карап чыгып, объектилерди текшерип, долбоорду ишке ашыруу боюнча подрядчылардын жана жооптуу мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн отчетторун укту. Бекитилген иш графигин сактоого, курулуштун сапатына жана курулуш материалдардын жана атайын жабдууларды өз убагында камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулду. Каракол-Эңилчек жолу транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү, алыскы калктуу конуштарга жетүүнү жакшыртуу жана Ысык көл аймагынын туристтик жана экономикалык потенциалын ачуу үчүн маанилүү экенин белгиледи. Жыйынтыгында Бакыт Төрөбаев подрядчыларга курулуш иштеринин жогорку сапатына жүргүзүлүшүн камсыз кылуу, долбоордун мөөнөттөрүндө көзөмөлдү күчөтүүнү жана курулушту белгиленген мөөнөттө бүтүрүү үчүн зарыл чараларды көрүүнү тапшырды. Кыргызстанда чет өлкөлүк номерлүү унааларды кошумча легалдаштыруу тартиби бекитилди. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Бул чечим президенттин 2026 жылдын 3-июнундагы номер 197 жарлыгын аткаруу алкагында кабыл алынды. Ошентип, чет өлкөлүк номурдагы транспорт каражаттарын кошумча жана акыркы жолу легалдаштыруу 2026 жылдын 10-июлунан тартып 1-сентябрына чейин жүргүзүлөт. Унааларды каттоо жана уюштуруу иштерин президенттин иш башкармалыгына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбор ишке ашырат. Ички иштер министрлиги жана мамлекеттик чек ара кызматы бул жарыянга зарыл болгон маалыматтарды өз убагында берүүнү камсыз кылат. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратында 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына маданий массалык иш-чарасын өткөрүүдөгү даярдыктар боюнча жыйын болду. Жыйынды облус башчынын орун басары Иманалиева Айдана Керимбековна жетектеди. Көчмөндөр оюндарынын алкагында өтө турган биримдик кербени долбоорун ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан аракеттер каралды. Жыйынга облус аймагындагы райондук мамлекеттик администрацияларынын башчыларынын социалдык маселелер боюнча орун басарлары, Каракол, Балыкчы шаарларынын мэриясынын социалдык маселелер боюнча вице-мэрлери, облустук экология, ички иштер башкармалыгы, саламаттык сактоо координаторларынын жетекчилери катышып, алдыга коюлган талаптар боюнча талкуу жүрдү. Белгилей кетсек, 2026 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары этностук спорт түрлөрү боюнча уюштурулуучу эл аралык спорттук мелдештин 6-жолкусу. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары адам цивилизациясынын мурасы катарында жана этно-маданий кыймылды өнүктүрүүдө багытталган. Оюндар 2026 жылы 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстандын 2 шаарында өтөт. Ачылыш аз эми Бишкек шаарындагы Азаттык стадионунда, ал эми оюндардын негизги бөлүгү Чолпон Ата шаарында жүргүзүлөт. Караколдо жапайы кара курайларды жок кылуу иштери уланып жатат. Бүгүн Челпек аймагынын тоо этектериндеги өскөн баңгизаттык өсүмдүктөр милиция жана Каракол шаарынын мэриясы менен активисттер биргелешип чөптөрдү чаап өрттөштү. Каракол шаарына караштуу Челпек аймагындагы тоо этектеринде жана Пристан аймагында жапайы өскөн кара курайларды жок кылуу боюнча кезектеги иш-чара өткөрүлдү. Милиция кызматкерлеринин маалыматына ылайык, Челпек аймагындагы тоо этектеринде болжол менен 25 сотук жерде кара курай жыш өскөнү аныкталган. Буга байланыштуу Челпек аймактык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери Каракол шаарынын мэриясынын өкүлдөрү жана активисттер биргелешип кара курайларды чаап өрттөө жолу менен жок кылышты. Азыркы учурда Челпек аймагында турабыз. Буга чейин Челпек аймагында өтө кара курайдын көп өскөн жери аныктаганбыз. Азыркы учурда мэрия кызматкерлери жана Каракол шаардык ички иштер тарабынан ошо кара курайды жок кылуу иш-чарасын жүргүзүүдөбүз. Бул иш-чара негизинен жылда өтүп келет. Азыркы учурда белгиленген тартипте иш жүргүзүүдөбүз. Ошондой эле Пристан аймагында жол жээктеринде болжол менен 10 сотук аянтты ээлеген жапайы өскөн кара курайлар толугу менен жок кылынды. Жапайы өскөн кендир чөптөрдү чаап жок кылуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул жерде Каракол шаарынын ички иштер бөлүмү, биздин Каракол шаарынын жашылдандыруу муниципалдык чарба башкармалыгы, ошондой эле аймак башчысы, аймак жашоочулары баары ишке тартылган.
Бул операциянын алкагында ошо Каракол шаарынын аймагындагы жапайы өскөн кендир чөптөрүнүн баарын жок кылуу. Бул иш-чара жапайы өскөн баңгизаттык өсүмдүктөрдүн жайылышын алдын алуу, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана айлана чөйрөнү таза сактоо максатында уюштурулуп, мындай иштер мындан ары дагы үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Талгат Токтомушев, Асылбек Касенов, Атайын Ысык көл жаңылыктарына. Талды суу айылынын эмгекчил дыйкандары быйыл биринчи жылы картошка өстүрүүдө тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонууну колго алышты. Бул сууну үнөмдөө жана түшүмдүүлүктү жогорулатуу менен катар абдан туура жана заманбап кадам болуп саналат. Белгилүү болгондой, картошка түшүмүн жер астынан бергендиктен салттуу арык менен сугарууга караганда бул прогрессивдүү ыкма бир нече эсе натыйжалуу келет дешет картошка айдаган дыйкандар. Кененирээк жеринен кабарчыбыз Жазгүл Сатаеванын сюжетинде. Алгачкы жолу тамчылатып сугаруу ыкмасына өткөн Талды суу айылынын дыйкандары быйыл картошкадан мол түшүм алууну күтүшүүдө. Айыл чарбасындагы заманбап технологиялардын бири саналган бул ыкма сууну үнөмдөп түшүмдүүлүктү жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Жаңы система сууну түздөн түз өсүмдүктүн тамырына жеткирип, нымдуулукту бир калыпта сактоого жардам берет. Натыйжада суунун чыгымы азайып, түшүмдүн сапаты менен көлөмү дагы жогорулайт. Бул жакта сууну ушул четтерде эки жагында чоң арыктар бар. Ошол жактан насос менен высоконапорный насостор бар. Ошол эле бул жактан скважина казырган 770 метрден. Ошол жактан да чыгат. Ошол эки жактагы суу менен колдонобуз. Тамчылатып сугарылып жаткан картошканы дыйкандар Европадан алып келип айдашкан. Баасы кымбат болгон ак түстөгү бул үрөн жогорку түшүмдүүлүгү жана сапаты менен айырмаланат. Бул картошка Европадан келген, Голландия шаарынан. Голландия шаарыбы. Ошол жактан бул элита, супер элита болуп эки немеде келген. Бул элитасынын, супер элитасынын баасы бир 220 сом болгон. Элитанын баасы бир 170тен айланган бул жака. Жалпы бир 30 тоннанын тегерегинде алганбыз 10 гектарга. Орто эсеп менен биздики дагы бир 40 тоннадан 60 тоннага чейин деп эсептеп отурат. Ошондой кылып үмүт кылып атабыз. Эми ошонун аракетин кылдык. Ошон үчүн бул капельный ленталар коюлду да. Айыл тургундары картошка, дан эгиндери, тоют өсүмдүктөрү жана багбанчылык менен алектенишет. Акыркы жылдары жаш дыйкандар заман талабына ылайык жаңы технологияларды өздөштүрүүдө. Мына Кудай буйрса, Талды суу айылынын жаштары, эмгекчил балдар бар бизде дагы мына. Европадан картошканын үрөнүн алып келип, анан жакшы мына бизге да чынын айтканда жаңы эмне деп айтсам, агро маселе сугат боюнча капельный орошенияны коюшуптур. Мына картошканын өңүнөн деле карасаңар билинет. Эмгектин үзүрү да, өсүшү дагы, өңү дагы жакшы экен. Бул негизи капельный койгон эле оң окшойт деген да. Сугатка негизи картошка постоянно ным болуп туруш керек да. Дыйкандардын негизги максаты тамчылатып сугаруу ыкмасын ийгиликтүү өздөштүрүп, жаңы алынып келген элиталык сорттун үрөнүн көбөйтүү жана бул тажрыйбаны башка айылдарга жайылтуу болуп саналат. Жазгүл Сатаева, Баатыр Абиев, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Түп районунан. Акыркы убакта элет эли асыл тукум мал асыроону жакшы өздөштүрүүдө. Жетөгүз району мал чарбачылыкка ыңгайлуу келгендиктен жергиликтүүлөр сандан сапатка өтүүнү колго алып, таза кандуу мал багуу менен алектенип жатышат. Анткени бул тармак кыйла эле кирешелүү экен. Малдын асылдуулугун арттыруу жагы артыкчылыктуу экенин түшүнгөн элеттиктер акыркы учурда дал ушул тармакка көбүрөөк көңүл бура баштады. Жетөгүз районунун тургуну Эсен Мырза дагы 17 жылдан бери бодо малды бордоп сатуу менен алек болуп келет. Россиядан алынып келинген эт багытындагы букалары учурда 400 килограммга чейин эт берет. 4 түлүгүнүн саны азыр 100дөн ашкан. Айтымында булар салмактуу келип, сатыкка да оңой кетет. Айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча президентибиз айткандай, ушул 17 жылдан бери биз дагы ушул мал бордоо боюнча алектенебиз. Анан эми азыр сандан сапатка деп атпайбы? Вести да жакшы берет экен. Ошон үчүн ушул биз баарыбыз тең ушул асыл тукум көтсөк, биз уну көрүп атабыз, эмгегибиз кайтып атат. Айылыбызга ушул жардамыбызды берип турабыз. Металл деген Россиядан алып келгенбиз, ушул 150 баш бука.
ошолорду байлап семиртип атабыз, астын сата баштадык. Кудайым буюрса, вестер жакшы чыгып атат, жакшы. Таза эт менен ушул аймакты камсыздап, ушул Караколго, районубуз Покровкага ушул айыл ичине ушул союлуп турат. Жакшы буюрса. Ал арада мамлекет дагы бул тармакты колдоо жагын колго алып, аз пайыздык чен менен насыялар берилип келет. Мындан 5 жыл мурункуга салыштырмалуу азыркы учурда 30га жакын, тактап айтсак 24 асыл тукум чарбачылыгы негизделди. Мына быйылкы жылы 2026 жылдын 6 айлыгында жасалма уруктандыруу менен асыл тукум малдардын уругу менен 1074 ири мүйүздүү мал уй баласы уруктандырылды. Тактап айтканда 1074 баш уй. Келечекте Кудай буйрса ушул жылдын аяк ченинде мына ошол 1074 баш дагы асыл тукум ири мүйүздүү мал уй баласы кошулат деген кеп. Аз пайыздуу 6% менен мына ошол асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча аз пайыздуу насыялар берилип жатат. Белгилей кетсек, облус боюнча бүгүнкү күндө 30га жакын асыл тукум мал чарбасы иш алып барууда. Алдыда дагы кошумча чарбаларды түптөө каралып жатат. Айнура Достукбекова, Батыр Абиев, Асылбек Касьянов, Ысык көл жаңылыктары. Ысык көлдө туристик сезондун кызымалы. Көл жегинде эс алуучулардын жана жергиликтүү тургундардын коопсуздугун камсыздоо үчүн туристик экологиялык милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Тоң районунун Кекилик тилкесинде быйыл пайдаланууга берилген жаңы аймактык милиция пункту кызматкерлердин ишин жеңилдетип, жарандарга ыкчам жардам көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Толугураак кийинки материалда. Ысык көл облусунун Тоң районуна караштуу Кекилик тилкесинде жайгашкан милициянын жаңы аймактык пункту быйыл март айында пайдаланууга берилди. Буга чейин кызматкерлер эч кандай имараты жок, убактылуу шартта иш алып барып келишкен. Азыркы заманбап имарат кызматкерлер үчүн баардык керектүү шарттар менен камсыз болгон. Бул болсо кызмат өтөөнүн сапатын жакшыртып, окуяларга ыкчам чара көрүүгө шарт түзүүдө. Буга чейин мындай шарттар жок болчу. Азыр биздин министрлерибиздин бизге көңүл бөлүүсү менен ушундай имараттар түшүрүп атат деген ойдомун. Заманга ылайыктуу биздин иш алып баруубузга чоң өбөлгө түзүп атат. 19 инспектор иштейт. Учурда абал бардыгы жайында, күнү түнү бизге берилген техника каражаттар жетиштүү. Ошол техниканын баарын иштетип атабыз. Көлдүн үстүндө, жээктерде, ошондой эле тоолорубузда ар кандай браконьерликтерди колго алып. Кекилик тилкеси жайкы сезондо эл эң көп топтолгон аймактардын бири. Бул жерде милиция кызматкерлери коомдук тартиптүү көзөмөлдөө менен бирге көлдүн экологиялык коопсуздугун сактоо, мыйзамсыз балык улоонун алдын алуу жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо багытында үзгүлтүксүз кызмат өтөшөт. Балдарыңарга сактооңуз деп айта. Жаңы пункттун ачылышы жергиликтүү ишкерлер үчүн да маанилүү болду. Алардын айтымында милициянын дайыма жакын жерде болушу коопсуздукту күчөтүп, туристтердин ишенимин арттырууда. Кызматкерлер өзүнүн ишин так жана кынактап аткарып жатат. Анткени бул жерде тынчтык болгондо эл дагы тынч эс алат экен да. Бул жерге салынганы абдан жакшы болду бир чети. Анткени бияктан браконьерство да болбойт, көлдүн жээктеринде. Жеке эле браконьерство эмес, ушу же көл жээгинде эс алып жаткан элдердин, туристтердин тынчтыгы да болот экен да. Мушта суу таштар да болуп кетпейт, жакшы болду да негизи алынган. Көлгө келген эс алуучулар да жаңы милициянын пунктунун ишин оң баалашууда. Алардын айтымында өздөрүн коопсуз сезүү эс алуунун сапатына түздөн түз таасир этет. Мен бүгүн ата-энемдер менен көлгө келген болчумун эс алганга. Биз күндө эле көлгө келебиз. Көлгө күндүн ысыктыгында келгенде көл аябай сонун болот да. Анан көбүнчө көлдүн жана жылуулугу жагат бизге. Үй бүлө менен биз кечке түшөбүз да, анан ошондо көлдүн жылуулугу бизге аябай жагат. Көлдүн тереңирээк жагына киргенде аябай сонун балыктарды да көрө алабыз.
ошон үчүн биз көлгө келип турабыз да. Ата энемдерде жанында, милициядын жанында коркпойм да албетте. Мен деген ысык көлгө деген эс алган келген бир айга. Ысык көл болсо деген сонун экен, жылуу экен, боз үйдөгү нерселер дагы, төшөктөрү да жылуу экен. Ысык көл мага аябай жакты. Милициялар деген бизди караганга, уруулардан жанагындай кызматкер кылганга даяр да алар бизге. Милиционердин да жумушу да сонун. Алар бизди карайт. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милиция кызматы жайкы туристтик сезондо күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Алар көлдүн экологиялык коопсуздугун камсыздоо, жаратылыш байлыктарын коргоо, мыйзамсыз балык улоонун алдын алуу жана эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо боюнча кызматын үзгүлтүксүз улантып жатат. Ал эми Кекилик тилкесинде ачылган жаңы аймактык милициянын пункту бул милдеттерди дагы да натыйжалуу аткарууга өбөлгө түзүүдө. Айгерим Булатбекова, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Тоң районунан. Ысык көлдүн Ак Суу районундагы түргөн жайлоосу туристтерди өзүнө улам көбүрөөк тартып жатат. Көз жоосун алган жаратылыш таза аба жана эми байдарка менен эс алуу мүмкүнчүлүгү жайлоо туризмине жаңы дем берүүдө. Аймактагы жаңы демилге тууралуу кабарчыбыз Гүлбарчын Молдоева баяндайт. Мына бул мен турган ажайып кооз жер Ак Суу районуна караган айтылуу түргөн жайлоосу. Дал ушул түргөн жайлоосунда жайылып аккан суу бар. Бул жер азыр мында келген эс алуучулардын көңүл чордонуна айланууда. Өзүңүздөр көрүп тургандай эс алуучулар, жаштар мында келип кайык үстүндө көңүл ачышууда. Кайыкка отурганда бутту астыга сунуп аласыңар бул жака. Калакты кармаганда мындай кармайсыңар дагы иштей бересиңер. Эчтеке коркунуч жок. Бул жакта канаттуулардан аңыр бар, анан өрдөк бар. Кудай берсе келгиле отургула. Калакты кармап алгыла. Бисмилла кеттикиле. Ички туризмдин өнүгүшү менен учурдун популярдуу жайларынын бирине айланган түргөн жайлоосу керемет жаратылышы, көз жоосун алган кооз көлмөсү жана канаттууларга бай табияты менен өзүнө тартып турат. Өтө сонун жер экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мынакей тегерек четин карагайлар курчап турат, тоонун ортосунда купулузга толду чындыгында. Жакшы экен жаратылышы. Туризмге салым кошуу максатын көздөп чакан ишкерликке киришкен калыс көптөн берки кыялын ишке ашырып, жайлоого келген саякатчыларга байдарка менен эс алууну сунуштап келет. Алгач дароо куткаруучулук боюнча атайын окуудан өткөн. Андан соң байдаркаларды буйртма менен сатып келип, ишин жаңыдан баштап жатканын айтат. Биз жаңыдан баштап аткандыктан кичине кишилер азыраак, бирок Кудай буйрса, Кудайга шүгүр, жакшы болуп атат. Туристтер бияктан көбүнчө пакистанецтер жана арабтар кайыкка отурушат деле да анан кетишет ар көздечи. Алар кайык көлгө барышат дагы ошактан чалкалап жатышат. Аларга аябай суктанат экен да ушул суугачы. Түргөн жайлоосуна өлкөнүн туш тарабынан келгендердин катары көбөйдү. Көпчүлүк байдарка менен сууда сүзүп эс алууну тандашат. Ал үчүн тоо көлмөсүнүн кооз жаратылышын суунун үстүнөн көрүүгө шарт түзүлгөн. Бул жерди биринчи жолу көрүп атам, аябай жакшы жер экен, кооз экен. Байдаркаларга түштүк, жакшы идея алып, жакшы алып коюп турсуңар. Бизге жакты сонун. Аба таза, аны сүзүп атканда да башкача экен. Ак суунун түргөн жайлоосу жаратылышынын кооздугу, таза абасы жана тоо пейзаждары менен өзгөчөлөнөт. Учурда Ысык көл облусундагы жайлоо туризминин келечектүү багыттарынын бири. Акыркы жылдары мында экотуризм өнүгүп, ат минүү, жөө сейилдөө, тоого чыгуу боюнча маршруттар уюштурулуп, туризм туруктуу өнүгүп жатат. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары, Ак Суу району. Сиздер жаңылыктардын кечки топтомуна назар салдыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык YouTube, Facebook жана Instagram баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Эмки эфирден амандашканча, эс алуу күндөр көңүлдүү улансын.